Байтегин оюн таласынан чоң эсеп менен жеңиш менен чыктыңар. Оюн таласы кандай өттү силер үчүн? Биз үчүн жакшы өттү. Буюрса жакшы дайынданганбыз. Алла таала ким жакшы дайынданса ошого берет дейт го. Айтсаңар, Азия аргымагы менен чыктың. Азия аргымагы кандай? Алгачкы жолу ойнодуңбу? Азия менен биринчи жолу оюн таласына чыгып атам. Кандай экен? Мыктап экен. Жогорку лигада Жакшы, ийгиликтер болсун кийинки оюндарга. Ыйман, оюн таласынан баягы жеңилүү узасы менен чыктыңар да. Оюн силер үчүн оор өттү, кандай болду? Оюн негизи жакшы болду. Талас командасы мен деген команда Кыргызстанда аябай жакшы даярданып келиптир. Күчтүү утуп кетишти. Ыйман, жалгыз салымдын ээси өзүңсүңбү? Ошол салым боюнча айтып бересиңби? Жалгыз салымдын ээси биз болуп калдык. Алла насип кылган экен, салып кеттик. Команданын жардамы менен. Андан кийин да улак тийип атты. Анан коргоочулар баягы жакшы коргоп бере албай аттыбы? Мындай кандай болуп калды? Биз Ош командасы бир аз аттандагандан кичине аксап калдык. Защита аттарыбыз бир аз жакшы болбой калышат. Калган жакшы эле буюрса. Ошондо силер азыр финалга, жарым финалга чыкпай калдыңар да? Жок, биз тайпадан чыкпай калдык. Буйрук экен. Жеңүү узасын тартып. Талас командасына ийгилик. Буйруса кийинки жолу ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы даярданып келгиле. Анан баягы жаштар чемпионатка сен барасыңбы? Жок, биз ал жака уже возраст өтүп кетти. Возраст өтүп кетти. Возраст өтүп кетти. Ал жака кимдер барат? Ал жака бизден Азыр ойноп аткан жигиттерден барбы? бул жерде жок. Ал балдар ошто дайынданып атат буюрса. Жакшы. Ийгиликтер болсун ал жигиттерге. Рахмат сизге да, ишиңизге келик. Рахмат, Иман. Билегиңден күч кетпесин. Мыкты оюндар тартуулап жүрө бер. Рахмат, Алла разы болсун. Ишиңизге келик. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Шоңгар мырза, айтсаңыз, өзүңүз Ош областынын Көкбөрү федерациясынын президенти болуп, анан жетектеп да келдиңиз окшойт, Ооба, ушундай болду. Курамды тандоо боюнча кандайча тандап калдыңыздар бул курамды? Курамда эми бул жактан колу бош, убактысы бар жигиттер келди, Оштун намысын коргойм дегендер. Ошол. Бирок көпчүлүк баягы Манас Ниязов, Кыяз Ниязов, Ташини күтүшкөндө, аларды эмне үчүн курамга кошкон жоксуздар? Жок, биз алар менен сүйлөштүк. Ал жигиттердин убактысына байланыштуу иштери чыгып калыптыр, ошого бул курамга кошулуп келе албайбыз дешти. Башка иштер менен. Аттар боюнча айтсаңыз, аттарды Оштон бери алып келдиңиздерби? Ооба, Оштон келгендер аттар да болду. Анан кийин бул жакта Бишкектен алдык. Ошол эле мына биздин Каракулжа федерациянын жетекчисинин аттарын алдык. Өзүңүздөр көрүп аткандай Сусамыр, Каракулжа, ошол Каракулжада ойноп жүргөн аттарды дагы ушул чемпионат Кыргызстанга ойношсун деп беришти аларчы. Канча убакыт мурун даярданып баштадыңыздар эле? Биз эми ачыгын айтканда бир 20-ларында укканбыз. Анан эмен тандап наркы берип биринен баштап даярдандык да. Жигиттер жакшы даярдык менен келишиптир негизинен. Ооба, буюрсам жакшы даярдандык, бирок кичине убакыт жетишпей калдыбы? Кече оюнду көрдүңүздөр. Аттар кыйналган жокпу Оштон бери келгенде? Эми кыйналгандар да болду. Бирок биз 2 күн мурун келгенбиз. Аттарга да кичине убакыт болду, восстановление болгонгочу. Баягы нарында ипподром жок, момундай союда ойногондон кандай болуп атат? Эми жакшы эле. Жакшы, эми билесиз да, көкбөрүчүлөргө эме жок. Главный поле Тайгазан. Тайгазан болсо эле болду. Казан болсо болду. Бардык жерде ойной беришет. Нарын эли кандай ыйлашып атат? Нарын эли сонун мына учурдан пайдаланып, Нарын федерациянын жетекчиси Руслан мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Келгенде эле ушул сарайларды, үйлөрдү даярдап, жигиттерге союш, могул союшту алгыла дагы союп деп таштап кетишти. Чоң ыраазыбыз. Жакшы. Эгер болсун. Бул жакта дагы сиз айткан полеге кичине условия түзүп берип коюшса, жакшы болмок. Бирок поле сонун экен, аба дагы сонун. Жакшы. Ийгиликтер болсун, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. 3-2 эсебинде жеңишке жеткен. Эми бүгүн кандай амал издейт? Азыр Таластын тактикасына каршы ошо болсо кандай бир жүрүштү ойлоп табат, күтө туралы көтөрдү. Байтегин
Азия менен көтөрүп чыкты, Тайгазанга жетти. Салкын кандуулук менен ыргытылган теке Тайгазан ичинен орун алды. 4-0. Мыкты делген оюнга ортоктош боло тургандагы учур келип жетти. Талас облусу, Нарын облусу жергиликтүү Теңир тоону жердеген Нарындын жигиттери менен Таластын мырзалары азыр финалды көздөй жолдомо алыш үчүн жакшы оюн тартуулоо алдында турат. Азыр жерден теке көтөрүлдү. Алгачкы мүнөттөрдө жерден текени көтөргөн Кушчубай Илиз уулу БТР менен келип жерден алды. Өмүрбек Эсен уулу алган. Чалды көздөй, ой, кандай бир деңгээлде сурулуп чыкты. Тайгазанды көздөй жеткен Өмүрбек салым. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Убакыт бүттү. Биринчи тайм ошентип 5-1 эсебинде жыйынтыкталды. 10 мүнөт тыныгуу жигиттер. Кайрадан экинчи Так, туугандар, Көкбөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги Нарын областында Эмгекчил ат майданында болуп атат. Мынакей даярдык. Полялар тегизделип, суу себилди. Өз жеринен келип, карап, көрүп кетип атабыз. Кудай буйрса оюндар саат 11-де башталат. Баарыңыздарды күтөбүз. Bundan hem komandalarga kağıt etmekçimin. Bileğinlerge güç kuvvet versin, güçlünün güçlüsü, şunday Gökbörü üstünde güç nasıl? Жалалабадтан келдиңер, Ооба, Жалалабадтан келдик. Кандай курам түзүлүп келдиңер? Жалалабадтан негизи биз 1-2 күн калган эле чогулдук. Дайындык болбой калды. Анан ошого болбой эле жакшы аракет менен келдик. Жакшы дайындыкта. Курамды ким түздү? Ким бул жигиттерди чогултту? Курамды эми ошо өзүбүз чогулуп эле келдик. Жалалабадтан, ар районунан, Токтогулдан, Казармандан, Аксыдан. Жетекчиңер? Жетекчибиз Алибек деген аке. Ошо. Баягы Жалалабадта да мыкты жигиттер бар эле да. Эшмуратка окшогон эмне үчүн курамда жок алар? Аларды эми билбедик. Негизи чакырганбы? Негизи чакырылган, анан өзүнчө келишип болбой калды окшойт. Жигиттер ойноп эле жүргөнсүңөрбү булар бири-бириңер менен? Жок, бири-бири менен бияка келип анан көрүштүк. Ар районунан чогулуп келдик. Бир жолу тренировка алган жоксуңарбы? 2 күн калган эле келдик бияка. Аттарыңардычы Жалалабадтан алып келдиңерби? Ар ким өзүнүн атын алып келди, минип жүргөн. Анан ар жерден чогулуп келдик. Өзүң буга чейин кайсы командада ойногонсуң? Өзүм бийиктикте ойногом, бир сезон. Ошо. Баягы чоң поледа ойногон экенсиң да. Бирок могу байкелериң менен ойнодуң беле? Бул байкелер менен Соперник ойногом. болуп. Буга чейин былтыр муундарда ойногом, эми ушу менен бияктан ойноп атабыз. Кандай экен, неме башка областтын жигиттери кандай даярдыкта келишиптир? Чүй жакшы даярданып келиптир. Мыкты экен малдар, аттары, ортолу. Бүгүн азыр чүйдөн жеңип чыктыңар, Азыр чүйдөн жеңилдик. Кайсы областтар мыкты даярданышып келиптир? Бу жерден эми азыр киче Нарын жеңишти. Нарында мыкты экен. Эми азыр Талас менен Ошун ойын экен. Күчтүүсү жеңсин. Ийгилик кийинки командаларга.
ошол. Жакшы. Силерге да ийгилик. Рахмат, Атайын жогоо. Жалал-Абадтан келсиңер. Рахмат жигиттер. Рахмат жогоо сизге да. Саламатсызбы? Кандайсыз? Нарында орон алып жүргөн экенсиңер, ишидиңерби? Ошто жайда азыр. Ошто жай, нарында болсо кыш. Оштун погодасына көнүп келип алабыз. Кандай келип алдыңар Бек Султан? Жакшы, Кудайга шүгүр. Команда кандай даярдык менен келдиңер? Команда эми даярдык жакшы көрө албай калдык мунусунда. Чукул эле чогулуп. Келип калдык ошо эми келбей койгондон көрө келип катышып коелу Кетели деп. Жакшы. Соперниктериңер кандай даярданып келишиптир? Соперниктер эми достуктун 70% баласы чүйдө жүрөт. Ынтымактын дагы 80-90% баласы таласта жүрөт. Нарын намыстын почти 90% нарында жүрөт. Эми бизде жалаң жаш оюнчулар болуп келдик мунусунда. Оштон өзүм эле келдим достуктан да. Эми достуктан өзүм эле жакшы балдар келди мунусунда деле жаш балдар. Бул курам менен биринчи жолу ойноп атасыңбы? Ооба, биринчи жолу. Баягы бири-бириңердин тилиңерди табышып атасыңарбы? Ошо кече биринчи оюн болуп жакшы тил табыша албай койдук, жакшы оюн жүрүп кетип аттı эле акырында балдар кичине тил табыша албай акыркы таймдарда кое берип жүрдүк. Бүгүн баягы Жалал-Абадтын деле командасы жакшы оюн көрсөтпөдү, кече жакшы ойной албай койду эле. Ошол сыяктуу бүгүн силер деле ачылат болуш керексиңер. Буюрса эми колдон келген аракетти кылабыз. Негизи нарын жергесинде кандай өтүп атат? Эми жакшы деңгээлде даярданышыптыр, жакшы коноктоп атышат. Жакшы буюрса бар эле. Өзүң кайсыл атты минип келдиң? Суу самырбы? Кара Кылжа командасында жекеме-жекеде чабылган Суу самыр деген аргамак болду. Суу самыр кандай ат экен? Суу самыр жакшы ат экен. Кече нарындын почти аттарынын 70-80% алып берди. Өзүң минип жүргөн атты алып келе алган жоксуңбу? Өзүм жүргөн ат бизде ошол кечирээк айтылып калды да бизге. Анан ат дайын болбой калып, ушул ат дайын экен. Бирок бул оюн болоорун эрте эле жарыялабады эле, эрте эле жарыялаган, эми бизге чакыруу ошондой кеч болуп калды. Бир 10 күн калганда эле чалышты мага. Анан атты сурасам, ат семиз экен. Буюрса кийинки оюндарга чыгабыз. Суу самыр дайын экен эле, ошону биндик. Жакшы. Кандай ат экен? Суу самыр жакты мага, ортодон алганда тегеренип жакшы турат экен. Анан нападениясы жок экен, мен ортодон чыкканда нападение кылган аттарга көнүп алгам да. Ошото кичине окшошпой атат. Айтмарек өзү да бар курамда, э? Ооба, Айтмарек да бар. Өзү минем деген жокпу? Өзү деле минип атат, эми алмашып минип атабыз. Жакшы. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат жон. Жөнө бара жаткан Эсен уулу Өмүрбек. Мына ушундай салым. 5 сандары Эсен уулу алган. Чабылды көздөй. Ой, кандай бир деңгээлде сурулуп чыкты. Тайгазанды көздөй жеткен Өмүрбек салым 40-секундада берүүнү жазады. Акырын. Эсен уулу Өмүрбек кайрадан эле чабылды көздөй жөнөп бара жатат. Тайгазанга жакындап келди, коргонуу бар. Коргоочулар азыр Өмүрбектин жолун тосуп атат. Мына жазгыры өттү дагы. Кезектеги салымды орундаткан Эсен уулу кандай? Мына чаңдан бизге толук көрүнгөн жок. Салым. Мына ошентип Кыргызстан чемпионатынын бүгүн 3-күнү. Оюн башталарына 1 саат калды. Суу сейилип атат, эле даярдалып атат, чийимдер чийилип. Эми бул жакта болсо кече шамалга байланыштуу баннерибизди алып кетиптир. Аппаратуралар даярдап атышат байкелерибиз. Бул жакта чүй командасынын жетекчилиги, Талас областынын жетекчилиги турат. Бул жакта командалар аттарын алып келип дайындап жатышыптыр. Бул жакта Талас областынын командасы экен. Бүгүн буюрса Талас менен Нарындын оюнун көрөбүз. Ал эми чүй менен Ускөл командасынын оюнун көрөбүз. Күчтүүсү жеңсин, жакшы оюндар болсун. Барыңыздарды ушул оюн талаасынан күтөбүз. Оюн талаасына келип, жакындан көрүп, колдоп
Кудай буюрса команданын дайындыгы жакшы эле. Алгачкы оюнга чыкканын турасыңар. Кудай буюрса азыр биринчи оюнун ойнойбуз. Ош шаары менен. Ош менен. Оштун жигиттеринин баарын эле билесиңер да бүгүнкү оюнга келген. Ооба, ойноп жүргөн балдар бар экен, жаш балдар бар экен, алар деле мындай жакшы состав менен келиптир. Тактиканы түзүп атасыңар. Кудай буюрса энди аракет кылып атабыз. Жаштар өсүп келатат. Жаштар кирет да оюнга. Жакшы экен. Жигиттер көнүп атабы азыр ынтымактын жигиттери менен ойногонго? Эми булар өздөрү жаш болгон менен райондук оюндарда баары эле ушул балдар менен аралашып чаап жүргөн балдар негизи. Бат эле тил табышып, аралашып. Бирок бир командада ойногон эмес да. Бир ынтымакта ойногон эмес, эми райондук оюндарда ойноп жүрүшкөн да. Кудай буюрса жаш балдар аралашып көңүл эле атат, жакшы эле. Жакшы. Баягы курамды тандоодо ушул 4 жигитти кошоордо силер менен да кеңештиби жетекчилик? Акылдашып турат эмне. Жакшы. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат, айтканыңа келсин. Аватар аргымагынын үстүнөн жаңы жигитти көрүп атабыз. Билал, келип эле аватарды миндиңби? Ооба. Кандай ат экен? Мүнөзү оор экен. Мүнөзү оор. Биринчи жолу минип көрүп атасыңбы? Ооба. Кайсы позицияда ойнойсуңар эми аватар экөөңөр? Ортого ойнойбуз да, буюрса. Жакшы. Ортодо буюрса кийинки жылы ынтымактын жаңы оюнчусу болобу деп коем. Аны билбейбиз. Ынтымак командасына кошулуу кыялыңдабы сен? Ооба. Ар бир эле баланын кыялы болуш керек. Таласта жаңы чаап жүргөн жаштардын. Аватар жөнүндө эмнелерди айтып бересиңер? Аватарды билбейм. Биринчи жолу ким көрүп аттым. Көрөбүз дейм. Мындай башы неме эле экен, жумшак эле экен? Башы ошо оор эле. Бир жакка кайрылбайт. Баягы бул дагы ынтымак командасында, Таласта, Кыргызстанда негизи эле мыкты делген жекеме жекен мыкты делген аты да бул. Бул аттын үстүндө мыкты оюн көргөзбөсөк эми баардыгы сени жеп коюшат эми. Мыкты оюн күтөбүз. Ийгиликтер болсун. Рахмат, буюрса аракет кылабыз. Айтбек, саламатсыңарбы? Саламатсыз. Нарын областынан чыккан команда кандай даярдык менен келдиңер? Жакшы эле даярдандык. Сбор деле аябай деле өткөн жокпуз, бир 10 күндөй болду окшойт. Өзүңөрдүн элиңерде, өзүңөрдүн жериңерде болуп атат мындай башкача даярдыкта чыксаңар керек негизи. Ошондой негизи башкача даярданып чыксак болбок, анан өзүбүздүн жумуштарга байланыштуу жакшы даярдана албай калдык да. Аттарыңарчы? Аттар эми основной көп эле ошол намыста чабылган эле аттар. 1-2 ат эле ошо жаңы кошулду. Бул жолу баягы нарындык байкелериңер жакшы колдоо көрсөтүп, сборуңарга келип турса керек. Ооба, келип атышат байкелер. Супуларын, тамак-самак коюп ойлорун союп алып келип атышат. Ошо байкелерге да чоң рахмат. Ошо командалардын баарына ийгилик. Нарын жергесинде буюрса экинчи жолу жакшы оюн өтүп атат. Буга чейинкиде ойнодуң беле өзүң? Жок, буга чейинкиде нарында болгондо ойногон эмесмин. Биринчи жолу, Биринчи жолу. Анан айтсаңар, баягы нарында өткөн кандай? Өзү негизи жакшы эле болуп атабы, бирок условия жок экен. Условиясы жок, нарында ошо атайын байкелер спонсор болуп өткөрөлү деп элди кызыктырып, сиз ошо высший лиганын командаларындай буюрса жакшы даярданып, фаворит командалардан бололу деген сыяктуу элдерди тартып, спонсорлорду тартып, ошо команданы жакшы жакка көтөрөлү деп аракет кылып атышат. Ошол байкелерге да чоң рахмат. Оюнчу катары айтсаңар, силерге баягы нарында өтүп, нарында болуп аткан жакшы же башка жерге барып ойногонуңар жакшы беле? Эми условиясы бар жер жакшы да. Өз жерибизде өтүп атканга, эми өзүбүздүн турган жерибиз наркы беркибизге жакшы эле, бирок условия болсо мындан жакшы болмок да. Күйөрмандарга дагы. Күйөрмандарга деле эл деле азыр аз болуп атат. Ошо атайын өз жерибизде болуп аткандан кийин деле келип жакшы колдоп беришсе жакшы болмок эми. Анан айтсаңар, курамды тандоо боюнча кимдер тандашты, кандайча курам ушундай болуп түзүлдү? Эми курамды жетекчилер, анан оюнчулар эле тандашты. Ошол бул баланы алалы, биякта мындай бала бар деп эле ошо өздөрү эле тандашты.
Жакшы, ийгиликтер болсун анда. Чоң рахмат.